биздин дил маектин темасы табиятка деген мамиле. Табият биздин эң алгачкы мектебибиз, эң чыныгы күзгүбүз. От биздин жылуулугубуз, аба демибиз, суу өмүр булагыбыз. Жер энелик мээрибиз. Бирок суроо жаралат. Биз ошол табиятка кандай мамиле кылып жатабыз? Биз жаратылыштан алыстаган сайын өзүбүздүн жан дүйнөбүздөн да алыстап бара жатабызбы? Бүгүн ушул суроолорго жообун чогуу издейбиз. Кош келиңиздер, бул Дил маек. Биз бул жерде жашоонун эң маанилүү темаларына ачык, чын дилден сүйлөшөбүз. Суроолор сезимден чыгат, жооптор турмуштан алынат. Арыбаңыздар, бүгүнкү Дил маектин коногу коомго ой салып келе жаткан инсан Мукамбет кызы Каныкей эже. Арыбаңыз, Каныкей эже. Каныкей эже, арыбаңыз. Мен сизди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Бар бол Индира. Мен да биздин маекти улантканга, ушундай чакырганыңа ыраазы болуп атам. Бар болуңуздар. Дил маектин темасы табиятка деген мамиле. Бул дагы абдан көйгөйлүү тема деп ойлойм. Ошол себептен бүгүн ушул табиятка деген мамиле жөнүндө кененирээк, ал бизге кандай таасирин тийгизет, ошол жөнүндө сүйлөшмөкпүз. Каныкей эже, ушул өзүңүздүн баягы жашоошуңузда, иш алып барып келе жатканыңызда адамдардын көптөгөн тагдырларына баягы күбө болуп келатабыз. Баарын сабактан өткөрүп келе жатасыз, сабак алып келе жатасыз дегенде ушул табиятка деген мамиле сиз үчүн кандай? Ушуну бир кыскача айтып кетсеңиз, өзүңүздүн оюңуз. Жакшы. Биз табиятка дегенде ойлоп алыптырбыз, мына тегеректе көргөн табиятты ойлойт экенбиз да, жаратылышты ойлойт экенбиз. Мына жаратылыш десе эле сыртта көрүп турган абаны, отту, талааны ойлойт экенбиз. Жашап аткан жерибизди, үйүбүздү эле ойлойт экенбиз. Ошондо табият дегендин өзүн түшүнгөндө көп нерсеге көз караш өзгөрөт экен. Ушул мына менин тажрыйбамда табият десе көпчүлүгү жаңылыш түшүнүктөн болуп аткан экен. Аны көрүп туруп, ушуга көп көңүл бура баштадык да. Анда табият кайда, табиятың ким, табиятың тааны деген суроолорго жооп издеп, анан түшүнүктөр келет экен. Бул жөн эле сыртта көрүп аткан тала, тоо, түз, суу эмес экен. Көрсө бул табият, адамдын ичиндеги табиятты көрүш керек экенбиз. Ошого көңүл бурушубуз экенбиз. Ошону менен мамилени оңдош керек экенбиз. Мына ушуга табият бул биздин ичибизде дегенди түшүнүк алдык, түшүндүк. Ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Ушу мисалы табияттын, азыр табият жөнүндө сүйлөгөндө, табияттын 4 кубулушу бар, от, аба, суу, жер. Ошо руханий жактан алганда, алардын ар бири адамдын жашоосуна кандай мааниге ээ? Абдан жакшы. Айттым го, ичибиздегини карап атабыз деп. Ошондо мындай мисал келтирейин да. Мисалы үчүн биз бир дарыяга түшсөк, дарыяны сууга түшсөк, көлгө түшүп атабыз мына. Сууга түшсөк, биз суунун ичине кирип атпайбызбы? Суунун ичине киргенде суу бизди мынтип камтып калды да, ичине киргизди. Анан ошол эле учурда биздин өзүбүздүн ичибизде да суу бар да. Ичибизде дагы от бар. Жана муну чыгармалардан көп байкайбыз. От болдум, күйүп болдум дейт. Ичимде жел бар дейбиз, жел туруп калыптыр дейбиз, Демек, ушул бизге тийгизген таасири ушул биздин ичибиздеги от, ичибиздеги суу эмне, ичибиздеги аба эмне, ичибиздеги жер эмне дегенди тапканда көз караш өзгөрө баштайт экен. Мисалы үчүн, от бул биздин мына сырттагы отту көрүп турсак от дейбиз, а ичибиздеги от кайсы дегенде бул биздин дене табыбыз, анан ичибиздеги эмоцияларыбыз экен. Ичибизде дагы эмоция көтөрүлгөндө от болдум, күйүп болдум болуп атабыз, ичим күйдү деп атабыз, ысып чыктым деп атабыз, от өчтү, оту күйүшпөй калды деген сөздөр бар го. Демек, бул от биздин ичибизде. Ошол жаратылыштагы от бизге таасир бергени ушул. Ачууга алдырсак, ачууга кабылабыз. Өтө коркуп кетсек, чыйрыгып кетебиз, от жетпей калды.
Оту күйүшпөй калды дегенде эки адамдын мамилеси келбей сүйлөшө албай калды. Демек, мисал келтиргенде мына сырттагы эле от эмес, ичибиздеги от, ошол жаратылыштагы от бизге таасирин тийгизип атат. Эми жаратылышта десе, биз сыртты эле ойлоп калган үчүн, ичибизди байкабай калган үчүн бизге мындай татаалыраак болот экен түшүнүш. Ичимдеги от кайсы деп. Сырттагы сууну көрөт экенбиз, ичибиздеги сууну көрбөйт экенбиз. А биз деле 80% суудан туруп атпайбызбы? Демек, жаратылышта болуп аткан кубулуштар сууга тиешелүүсү бизге дагы түздөн түз тиешелүү болот. Таасири жөнүндө айтып калдың, сууну мындай мисал келтирейинчи. Мисалы үчүн, ай менен жер бир байланышта да. Жердин тартылуу, суунун тартылуу күчтөрүн ай тууралайт. Муну физикадан өткөнбүз. Ошондо ай толгондо жерде суулар да көтөрүлөт, айды карай тартылат. Ошол учурда адам дагы 80% суудан турган үчүн адамдын ичинде дагы көтөрүлүү пайда болот. Эмоциялар көтөрүлүп, адамдын суусу көтөрүлүп, кадимкидей таасир берет. Буга мисалы үчүн кыргызда ай толгондо оорусу жаңырды деп коет. Ай толгондо жанакы уйкусунан туруп басып кетишет. Демек, ай толгон учурда айдын күчү менен биздин ичибиздеги суу дагы жердеги суу менен кошо эле көтөрүлүп атпайбы? Демек, таасири бар экен да. Сыртта бороон чапкын болгондо аба көтөрүлөт, а ичибизде аба кайсы дегенде бул биздин ойлорубуз, сөздөрүбүз, ниетибиз. Ошондо аба мисалы үчүн көтөрүлгөндө жерди шамал алып кеткендей сөзүбүз күчтөнгөндө дагы көп таасир беребиз жаныбыздагыларды дагы кыйратып жиберебиз. Демек, абанын таасири мына жашоодон Күчтүү экен, көрүнүп атпайбы? А жер бул эми биздин денебиз. Денебизге кандай мамиле кылсак, жер энеге да ошондой эле мамиле кылабыз. Экөө бир. Топуракка барабыз го кайра. Демек, жерди бааласак, бул өзүбүздөн башталат. Денебизден башталат. Мына таасири ушундай, жөнөкөй эле. Ошондо биз мисалы табиятка азыр адамдар жаратылышка чыгып, табиятка, тоого ар кандай жаратылышга чыгып, эс алып, ошону каалап калганда адам бул баягы өзүнүн ички дүйнөсүнө көңүл бур деген эле белги турбайбы? Кандай мамиле кылышыбыз керек ошол учурда, кандай баягы жаратылышка тартылсаң, анда ичиңдеги өзүңдүн ушул отуңа, абаңа, сууңа, жериңе көңүл бур деген белги турбайбы? Ошол ичибиздегини эле көңүл бурдурган абалы да. Мисалы үчүн, кээ бир күнү кенен үйгө отуруп деле батпайбыз го. Ооба. Ой, батпайбыз. Тим эле бир жака чыккың келет. А каяка чыккың келет десе, жаратылышка. Тоого барып келбейлиби? Сууга, суу эгине баргым келип атат дейбиз. Ошол сен айткандай тартылуу күчү менен бизге белги берип атат. Адам ошондо кенен үйдө жалгыз отуруп эмне үчүн батпай калат дегенде, көрсө ички дүйнөсүнө батпай калган болот экен. Ичи тар болуп, ичиндегиси тар. Демек, ичинде тар болгондо кенендикти каалайт, тоого чыккысы келет, абага чыккысы келет, жетишпей атат да, ичинде орун жок болуп атат. Ошол төлгө белгиси. Талаага чыккың келгенде эле отуруп, мен каерде ичим тарытып алдым. Эмне кылып таарынтып алдым, эмнеге толтуруп алдым? Мисалы үчүн, ичине таарыныч толуп кетти, анда жан дүйнөсү кысылып баштайт. Ичине ачуу толуп кетти, ичи толуп калды да, жаны кыйналды. Демек, кошумча бир талаага чыккысы келе баштайт да. Ошондо тынчтанып, ичиндегисине көңүл бурса, сыртынан жакшы акыбал түзүлөт. Эгер ичиндеги таарыныч ыза менен тоого барса, убактылуу эле бир кенендик пайда болот, үйүнө келет, бир күн, кээ бирөө бир күндө, кээ бирөө эртеси, макул 2 күндүк орунду кичине бошотуп келди. Кайра эле баягы акыбалына түшөт. Анда эмне, тоого көчүп кетеби? Же талаага чыгып кетеби? Дайыма чыгыш керек болуп атпайбы? Ошондо ички дүйнөдөн башталып атат. Бул ички дүйнөбүздөгү оттун, суунун, абанын, жердин акыбалы. Ошол эле учурда тоого чыгып, жаратылышка чыкканда тең катар ички дүйнөңдү кошо иштеп, көңүл буруп келгенде баягы жыйынтыгы
көбүрөөк, узунураак болуп турбайбы, э? Жыйынтыгы жакшы болот, себеби тоого чыкканда бул жер да жер, талаа. Эненин үйүнө баргандай болуп калабыз, сүйүнүч менен кайтабыз, а бул кошумча күч кубат, дем. Кошумча күч кубат, дем алгандан кийинки жумуштарыңа жакшы жөнөйсүң да, Ооба. демдүү күчтүү болуп алып. Вот экөөнү бирдей алып кетишибиз керек. Ошол жер эне деп калдык. Кыргыздар да жер эне деп мындай жер эне деп келишкен, э. Биз азыр ошол жер энени сыйлап жатабызбы же акырындап унутуп жатабызбы? Эмнеге жер эне деген? Ошол кандайдыр бир терең мааниси барбы? Жер эне десе эле баягы менин оюмча жерди баалаш керек деген ой жаралат да. Жакшы, мисалы үчүн эмне үчүн жер ата дебейбиз, жер эне деп атабыз? Ооба, жер ата деген жок да. Ата мекен деген бар, а жерди эне менен айтып атабыз. Көрсө, мына жерди алсаңар, баардык жаманды да, жакшыны да жер кучагына батырып көтөрүп атпайбы? Канча деген таштанды чыгарабыз, жерге көмөбүз, батып атат. Ал мынтип бүркүп чыгарып салып аткан жери жок, батырып атат. Жерди казып атабыз, чукуп атабыз, батып атат, Ошонун баардыгы пейили менен өзүнүн балдарына деген камкордугу. Эне деле жаман баласын дагы, жакшы баласын дагы тең көрөт. Жакшыны да катырат, жаманды да батырат. Ошондо эне менен, мына аял эне менен жер эненин кыла турган жумушу дагы, сын сыпаты дагы бир багытта экен да, бир экенбиз, бир бүтүн экенбиз. Мына кыргыз эли бул кут эли. Кут эли дегенде тең салмакты кармаган эл. Кут эли тең салмакты жаратып, жаманды кабыл алып, жакшыны көбөйтүп жашап келген эл, теңдеп келген эл. Демек, ушул биздин өзүбүздүн түшүнүгүбүздө илгертен бери жерди эне катары кабыл алышкан. Жер эне, күн ата деп. Эмне үчүн күндү ата катары кабыл алышкан? Күндүн энергиясы, ата дем, дух берет го. Ооба. Ошосумал күндү дагы ата катары, а жерди баарын койнуна батырган, жылуулугун берген, жакшылыкка сугарган эне катары кабыл алып, жер эне деп бийик баалап келген. Азыркы учурда ар кандай окуялар болуп атат, мамиленин ар кимдин өзүнөн жобу болот. Ошондо мына азыр энелерине деген мамиледен эле жерге болгон мамилени ар ким өзү тактап тастыктап алса болот. Энесине кандай мамиле кылып атат, жерге кандай мамиле кылып атат. Ар ким өзү эле өзүнүн мындай чындыкты моюнга алганда тазалануу болот да. Мына азыр жерди өтө эле терең казып ийдик. Жерди баалабай келебиз, талашып тартышып келебиз, ээлеп келебиз. Ошонун баардыгы терс таасирин берет адамга. Жерди алып сатарлык кылган да туура эмес. Өткөндө бир жерден окуп калдым, эки адам жер талашып атат дейт. Менин жерим, сенин жериң деп. Десе, мынтип жер эне карап туруп, экөөң тең меникисиң дейт экен. Көрдүңбү, биз акылыбыз менен көп ишти туура эмес кылып алып атабыз. Ошондо мына өзүбүздүн илгертен ата бабадан келаткан каада салт бар, жерди баалоо жөнүндө, барктоо жөнүндө. Ошол эле учурда эненин орду, бул жер менен эне бир эле да. Экөө бирдей мамилени, бирдей көз карашты Чагылыштырат экен. чагылыштырат, бирдей Деңгээли бир турбайбы? деңгээли да бир. Ошол эле учурда биз энеден чыкканбыз. Мына бизге 9 ай курсакта экенде энебиз өзүнүн сөөгүнөн берет, канынан берет, рабочий материал деп коеюнчу, түшүнүктүү болуш үчүн. Ушуну эне берип атпайбы? А ата адамзат жөнүндө маалыматты берет, ДНК. Адам кандай болуш керек деген негизги маалыматты ата берет, а биздин денебизди эне өзүнүн денесинен берет. Мына боюмда болуптур, кальций жетпей атат, тиши бузулду дейт. Демек, кака кетти? Балага кетти да. Демек, курулуш материалдарды эне берип атат. Анан ошол эне жараткандан кийин жер бергендей эле эне да берди. Жер энеге окшоп, эне да берди, жаратты. Мына бизге баардыгын эне берип атпайбы?
ооба. сууну берип атат, э, кен байлыктарын берип атат, мына берип атат. Ошондо биз азыр айтып кеттиңиз, жашообузда баягы мен да белги катары эми баягы сөз кудуретине аябай маани берип келатам, өсүп атам дегендейчи, сабак алып атам. Жер менен маселе жаралса, биз баягы сырткы материалдык эле белгисин карай бербестен, биз ичибиздеги ушу энебизге деген, энелерге деген кандай мамиле бузулган же болбосо тең салмак бузулган жагын карашыбыз керек экен да, э? Тең караш керекпиз. Баардыгы айтат да, мына тынчтыкты сырттан издебе, ичиңен изде деген бар. Ичиң тынчтанса, сырт тынчтанат. Бул табияттын эле бир мыйзамы, тартиби да. Ушусумал жер көктөн издегеним жерден табылыптыр дейт го. Демек, башка жактан издегенди өзүбүздөн издейбиз. Дайыма жер бул денебиз, өзүбүздүн денебиз, өзүбүздөн издейбиз. Энебизден эмне өттү бизге, энеге ыраазычылык менен жол ачылат деген өтө терең мындай кыргыздын бир нугу бар да, жолу бар. Ушуларга көңүл бурушубуз керек. Кандай ыраазычылык бир неме, сөз менен айтып коелу ыраазыбыз десек жетиштүүбү? Жок, сөз менен болбойт. Менен болбойбу? Сөз бул аба. Мм. Аба жеңил болот. Аны бир ишке жаратыш үчүн мындай басымын көбөйтүшүбүз керек, мындай тыгыз болуш керек, көзгө көрүнүш үчүн эме. Демек, сөздү сезим менен, ичибиздеги сезим менен айкалыштырышыбыз керек. Энергия салышыбыз керек. Сезиш керек. Мисалы үчүн, энеме ыраазымын эле деп койгон бул куру сөз, Мм. э? Куру аяка бата жүрбөйт дегенди туура түшүнүш керекпиз да. Демек, ага сезим кошуш керек. Энеме ыраазымын дегенде, чыныгы ыраазычылыгың мына көкүрөгүң сезиш керек. Көкүрөгүң сезгенде экөө бир болот дагы бир жыйынтык берет. Энеге чыныгы ыраазычылык менен барып, ким ыраазы болсо ошонун жолу ачылат. Сөзгө кандайдыр бир энергия салып, Салыш салыш керекпиз, керек. ооба. Мисалы үчүн, сөздү өтө күч менен айтып алганда, ал катуу сөзсүз жыйынтыгын тиет го. Ачууланып айтып алдым эле, ошол сөзүм катуу тийди дейбиз, э? Мына сөздүн катуу тийиши. Физический жактан алганда, мен сага топ ыргытсам катуу тийиши мүмкүн. Ал көрүнгөн топ. А сөз катуу тийип атпайбы? Демек, анын да күчү бар болуп атпайбы? Ошосумал сөзгө сезимди кошкондо, ал жыйынтыгын Мээримдүүлүк, берет. чын дилден ыраазычылык, Ооба. сезими кошулганда, мисалы, ташты алып көрсөк деле, колубузда турганда анын кандайдыр бир күчү жокко. Ыргытканда гана Кандай өтө күч менен кандай ыргытасың? аябай Ошо ташты алып туруп жерге таштап койсоң, топ этип алыс деле барбайт, мына ооба, жөн эле. алыс деле барбайт. А эгер алып туруп ушундай бир ачууну күчтүү кошуп туруп ыргытсаң, ал алыс барат, таамай тиет, анан бирөөнүн эти ооруйт, Ушусумал сезим менен сөздүн күчү күчтөнөт, сөздүн күчү ошончолук күчүн да жоготот. Мм. Демек, сөз айтылган аба болсо, сезим бул ичибиздеги суу болсо, экөө биригет дагы бир бир кубулушту жаратат. Бир Мм. нерсени жаратат. Азыр мисалы чын эле сиздин баягы жоопторуңузга карап көрсөм, баягы ой жүгүртүп, чын эле биз азыркы жерге болгон көз карашыбыз, мамилебиз баягы алабыз деген эле экен, казып атабыз, алып Алабыз, атабыз, алып атабыз. талашып атабыз дегендей. Ошондо биз азыр табияттан кандайдыр бир сабак алып жатабыз десек болобу? Ошол кандай сабак алып жатабыз азыр? Мына жер жүзүн жалпы алсак, үй бүлөгө эле келеличи. Мисалы үчүн, балдары урушуп атканда эне күч колдонуп коюшу мүмкүн, катуураак айтышы мүмкүн, ай тынчтангыла деши мүмкүн. Кээ бирде колубузга кичине чыбык алабыз, эне баягы колдонот да. Анан балдарды укпай атса, какыс кукус кылып кичине баягы сес беребиз. Ошондо балдар сестенип, ордуна келе баштайт. Же болбосо бир балдар чочуп калганда, ооруп калса же бирдей сестенип калса, аны да сезгентет деген бар, кыргызда. Таасир берет, энелер өзгөчө сезгентет. Чочукту учуктайт, жана чочуп калганда ушундай бир кылабыз го.
ошо сымал деле жер эне адамзатка белги берет. Өтө катуу ызы чуу болуп атканда жакында жер титирөө болушу мүмкүн, суу ташкындайт, өтө катуу жаан жаайт, шамал болуп, ошондо мына кыргыздар деле айтып коет: бир жерде нааразычылык болду окшойт, ай белги берди бизге, жер эне титиреди деп. Табият бизди дайыма баласындай көрөт, баласындай мамиле кылат. Эне кандай кылса, жер эне деле ошондой кылат. Сезилип эле жүрөт. Жер титиреген жөн жеринен титиребейт. Урушуп жатса деп Э, сезсек болот турбайбы, оңолуп сезгентет, алат сезгентет. сезгентет. Баягы ачуусун белгизет. Кээ бирде өрттү кое берет. Демек, тазалоо керек болгон жерге керет. Болуп, бул тыгыз байланышта. Муну бир беткей эле караганда биз Туура көп эмес жерден жаңылып калабыз. Маани бериш керекпиз. Жер эне деле өзүнүн балдарын тарбиялайын, ойготоюн, эсине келтирейин деген аракеттерин кылат. Ошондо биз азыркы баягы табиятка сыртыбыздан табиятка деген мамиле деле баягы энеңе кандай мамиле кылсаң, табиятка деле ошондой мамиле кылат деп баягы барабар кылып неме кылса теңдесек деле болот турбайбы? Ошол табиятка, энебизге кылган мамиле деле биздин баягы муундарыбызга кандайдыр бир сабагын берет турбайбы баары бир? Ооба, берет, берет. Кандай сабагын берет? Муундарыбызга дегенде урпактарды айтып атасың да, Урпактарыбызга, муундан бизден кийинки муунга балда, өтүп келатат келечек дегениң, муунубуздарга келечек муунга. Мисалы үчүн биздин ата тегибиз өтүп кетти. Келечекте балдарыбыз, урпактарыбыз, мисалы үчүн чебере чөбөрөлөр жарала элек. Анда биз кимбиз? Биз ошол өткөн ата тек менен келечекти байланыштырган звенобуз, мындай. Биздин муун дейинчи. Ошол муунбуз. Ата тектен көргөндү келечекке биз аркылуу өткөрүп беребиз да. Мына манас деле ооз эки түрүндө муундан муунга өтүп келип бизге жеткендей эле баардык адамдын ичиндеги маалыматты адам адамга өткөрүп берет. Каны аркылуу сезимдер өтөт, каны аркылуу эмоциялар өтөт, каны аркылуу чечилбеген түйүндөр да өтөт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мына учурчактагы денебизди баалаш керекпиз. Денебизди, жаныбызды теңдеш керекпиз. Тең алып, тең көз караш. Ошо сымал эле жер энени дагы биз урпактарга өткөрүп беребиз да. Аны эмнеге толтурдук? Эмнесин бузуп алдык? Баарын урпактарга берген атпайбызбы? Ошого мына бүгүнкү күндө, азыркы учурда жашап аткандар келечекти да ойлош керекпиз. Өткөн аталарга, апаларга ыраазычылык билгизиш керекпиз. Мына жерди сактап бизге өткөрүп берген үчүн мына биз азыр жерде жашап атабыз, жердин суусун ичип атабыз, жердин алтынын колдонуп атабыз, дем күчүн алып атабыз, жердин койнунда болуп атабыз. А биздин урпактарга өткөрүп бериш үчүн өткөрүүчү муун биз болсок, эмнени беребиз? Демек, ой салып иреттеш учуру келди. Кут эли дегенде кут болсун дей беребиз го, кыргыз эли кут болсун дейбиз. Урпактарга кут болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мына жер эне кут болуш үчүн дегенде, мына учур чакта өзүбүздү тууралайлы, мамилени оңдойлу. Мына ушул Түшүнүк түшүнүк жаратып, менен жаратып. баалап алып барышыбыз керек. Эмне үчүн кут эли деп аталат? Кыргыз улуу теңдиги дейт. Демек, теңдеш керекпиз да, мына алган бергенди теңдеш керекпиз. Эмнени алдым ата тектен, эмнени берген атам урпактарга, ошону теңдеш керекпиз. Алып, анан урпактарга бербей койсок, мындай тыгынып калабыз. Баарын өзүбүз жеп алган менен тыгынып калабыз да, акап Ооба. калабыз дегендей. Ошол жакшыны өткөрүп, туура каада салтты, туура жүрүм турумду, адамдык сапатты, эң негизгиси адамдык сапатты өткөрүп беришибиз керек да. Ошол өткөрүп берүү кандайдыр бир жүрүшү ошол азыр бузулуп калды десек болобу? Жоголуп Эми баратат десек болобу? бул жерде мындай да, жоголбойт. Эмне Жоголбойбу? дегенде, табияттын мыйзамы бар. Атадан балага, баладан өзүнүн баласына өтөт.
Кеп эмнени өткөрүп берип атасың, эмнени алдың, эмнени берип атасың, көрдүңбү? Ушунда табият экөөбүздөн сурабай эле эмнени топтосок ошону урпактарга өткөрүп берет. Жаманды топтосоң жаманды өткөрүп берет, жакшыны топтосоң жакшыны өткөрүп берет. Бул процесс ай мынабу жакшы немени топтобой калды, мунун урпактары жакшы болот эле, өткөрбөй койбоюн дебейт. Эмнени топтодук, эмнени жыйдык, эмнеге татыктуу болдук, ошону гана өткөрүп берет да. Жана атасы ушундай эле, баласы ушундай дегенде карап турсаң эмнени өткөрүп берди? Эл айтып атпайбы? Атасындагыны баласына өтүптүр деп. Анда ошондо биз азыр эмнени көп топтоп атабыз? Ар ким өзү жооп Таразы бериш керек муну. жооп бериш керек э. А А сиздин мындай байкооңуз боюнча эми адамдын тагдырында кандайдыр маселелерди чечүүгө жол берип, мындай түшүнүк берип жүрөсүз да. Ошо сиздин тажрыйбаңызда кандайдыр бир өзгөрүүлөр, кандайдыр бир маселелер, кайсынысы көбүрөөк? азыркы учурда мындай карасак, мына жер жүзүндө согуш көп э. Демек, эмнени өткөрүп берди? Согушту. Согушту. Ачууну агрессияны өткөрүп берди. Ачкөздүктү өткөрүп берди. Бир поколенияда, бир муунда ошол көп болуп калган үчүн жер жүзүндө адамдардын балдары азыр ошого кабылды да. Алгандын бергени иштеп атат. Алгандын бергени бар деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Мына кыргыз элинде азыр көп өзгөрүүлөр бар. Кудайга шүгүр, мынакей уңгу жолго кайтып атабыз. Уңгу жолду баамдап, ай бар экен ушундай жолубуз деп өзөгүбүзгө кайтып атабыз. Демек, кыргыз элинде бир өзгөрүүлөр жакшы жакка келатат. Ага кимдин эмгеги зор дегенде, мына коомдо түшүнүк алган адамдар көбөйдү азырчы. Ар кандай коомдук бирикмелер иштеп атат. Ар кандай демилгелер көтөрүлүп чыгып атат. Мына акыркы эле эмеде айттык го уңгу жол улуттук бийиктик. Демек, уңгубузга кайтып атабыз. Эми жолубузду тактап, жолубузду тууралап бассак, жакшы эле нерсе өтөт балдаргачы. Анан азыр эмнени көп байкайбыз? Адамдардын ичинде коркуу көп да. Коркуу анан коркутуу көп. Жана от, аба, суу, жер деген таасирин ушул жерден чечмелейлиби? Чечмелейли, Жакшы, кызыктуу, мынакей. жакшы. Демек, адам коркутканда өзүнүн ичиндеги куту кор болот экен. Биз коркутуп эле кыйын болуп калабыз, анан эрдемсип калабыз, ай ушуну бир коркуттум деп. Көрсө ошол учурда көрүнбөгөн мынакей жаратылыш ичибизде болуп атпайбы? Жаратылыш ичибизде болгонун көрбөй атабыз бизчи. А ошол ичибиздеги жаратылышыбызда, табиятыбызда өзүбүздүн кутубуз кор болуп калат. Көрдүңбү? Кут болбой калат экен, бир нерсе кут болбойт. Мына машине кут болсун десек, дейбиз го, анда түшүнөбүз. А өзүбүздүн кутубуз кор болуп калганда кичине кыйын болуп атат. Түшүнүш э. Түшүнүш. А көрсө, бул болуп аткан процесс экен. Бирөөнү коркутканда, ким коркутса, ошонун ичиндеги кут кор болуп калат экен. А корккон киши? Корккондо ууланат экен. Корккон адам ууланып баштайт. Ал корккон адам ууланып калат экен дагы, уусу менен өйдө көтөрүлө албай, түшүнө албай, алактап калат экен. Мисалы үчүн, жашообузда болгон да, баратсаң эле бир ит арылдап чыкса корктук го. Ооба. Ошондо ууланып калгандан сөзсүз эле бир алактап, чалынып, жыгылып, анан итке жардам берип ал тиштеп, анан итти жаман көрүп отуруп калабыз. А ичибиздеги акыбалды башкарсак, ит деле үрмөк эмес десе, жомок да андачы. Жомок, ооба. Анда жомок. Кабыл алуу, баягы түшүнүү көрүү чын эле биз үчүн баягы кыйынчылыкка жатабы деп да неме ойлоп кетем да. Ошо табияттан алыстап кеткенибиздин бир белгиси. Алыстап Ооба, кеткенибиз белгини көрбөй, ооба. Биз түшүнбөй. ооба. Биз ойлойбуз, табият мына биздин сыртыбыздагы, мына көргөн Үй шыпырып күнүбүз, койсом, эмне эле суубуз, эшиктин алдын шыпырып койсом, жаратылышты таап тазаладым койсок деп таза. ойлойбуз. А ичибиздеги жаратылыш, мына жаратылыш, жаратуудагы иш деген сөз да. Сөз Бизди кудуретин алган да. сөз кылды. Биз жаралып атканда эмне иш болду? Эмне салынды? Кандай иш тапшырма болду? Мындай айтып келгенде оор сезилип аткан менен, тынч отуруп байкасаң өтө эле жөнөкөй экен. Жөнөкөй.
биздин ичибиздеги табиятыбыз ошондон алыстап кеттик. Сырттагы табиятка чуркап атабыз, бирок жардам болбой атат. Көрсө, ички табиятта иреттүүлүк жок. Ичибиздеги отубуз күйүп атат, ачууланып атабыз. Мана сатадагы алоокечи, алоолонот да. Демек, ичибиздеги от. Ичибиздеги суу буркан түшүп атса, ичимде сезим башкарылбай атат. Ичибиздеги ойлор бузулду, ниетим бузулду, анда ичибиздеги абабыз бузулду. Биздин ичибизде да бар да. Көрдүңбү? Ошол өзүбүздүн табияттан алыстап кеткенде, өзүбүздүн ким экенибизди билбегенде, сыртыбыздан окуялар башталат. Мына сенин табиятың ким? Менин табиятым аял. Мына мен аял табиятында жүрөм, орусча природа деп коет го. Ошондо деле мына орусча түшүнгөндөр үчүн чечмелесе да кызыктуу да болчу. Чечмелеп берсеңиз. Природа. Например, при мне деген сөз бар. Менин жанымда. При президенте Кыргызской республики деп айтыла берет. Демек, Кыргыз элинин президентинин алдында дегенде. Сөз кудурети мына природа. Демек, род деген уруу. Уруунун ичинде, уруунун алдында деген сөз да. Кызыктуу, Биз айтабыз го, кайсы уруунун баласысың, кайсы уруунун кызысың дегенде, биз ошо урууга тиешелүүбүз. Табиятыбыз менен ошол уруунун баласыбыз. Демек, уруунун иштери менде. Болуп атпайбы? Уруунун кыла турган милдет вазифасы, аткара турган кызматы бүт менин ичимде. Мен ошол уруунун алдындамын деген. Природе. Родко карайм, ушуга карайм деген сөз экен да. Ошондо азыр сиз айтсаңыз, неме келип кетти да. Акыркы күндөрү мындай жаратылышка тартылып, тоого ушундай менде кандайдыр бир көңүл, ой пайда болуп, каалоо пайда болуп жүрөт да. Ошону аткарып жүрөм. Көрсө, ал мага баягы өзүңдүн жаратылышыңа, табиятыңа кара деген белги болуп аткан турбайбы? Аялдык, уруума, баягы милдет вазифаңды аткарбай жатасың деген. Кара, ошого Кара деп, көңүл бур бур деп деген атат. төлгө белги. Көпчүлүк ката каерден кетип атат мына бизде. Кээ бирөө кыргыз болгусу келбейт. Анда жанагы природе болбой калып атпайсыңбы? Түртүп атпайсыңбы? Жаратылышты, табиятыңды түртүп атпайсыңбы? Табиятыбыздан биз кыргыз болуп жаралгандан кийин кыргызга тиешелүүбүзбү? Анда кыргыздын кыла турган иши эмне дейбиз да. Кыргыз эмне иш кылыш керек дейбиз. Кыргыздын ичине мына 40 уруу бар, уруубуз бар, уругубуз бар. Ошонун ичиндебиз да биз. Ошол эле учурда биз адамзаты мына жаратылыштын ичиндебиз да. Ичинде жүрүп атпайбызбы? Жан жааса, мына адам экен, буга тийбейин деп жан кыяп өтүп кетпейт да. Бизге деле тийип атабы? Шамал бизди кошо учуруп атабы? Ошосумал эле биз табиятта жүрөбүз, ичиндебиз. Табият биздин ичибизде. Сырттан эмес, ичибизден издейли. Азыркы замандын талабы ичибизди тууралаш керек болуп атабыз. Ички пейилди кеңейтиш керек болуп атат. Мына белгиге көңүл бурдуруп коелучу. Көрүнөт, Көрүнөт. Мынакей боз үй жер шары менен бирдикте болуп атат да. Бул белги эмне үчүн ушундай коюлган дегенде, кыргыз элине тиешелүү боз үй. Кыргыз эли дүйнө элине үлгү болот. Бул бир бүтүнбүз. Жер шары астында турса, боз үй үстүндө турса, бул бир бүтүн. Жумуртканы элестетет да, тукум. Жарымы өстүдө, жарымы мына жер. Нур тукум балдарыбыз. Ошон үчүн мамилени өзгөртө баштайлы, өзүбүзгө деген мен кыргызмынбы деп өзүмдү баалай баштайлы. Кыргыздын кыла турган иши эмне? Тең салмакты жаратып, дүйнө элине үлгү болуу. Кантип болобуз, үйүбүз дызычу болуп атса? Өткөндө үй бүлө жөнүндө сүйлөштүк го. Демек, ар ким өзүнүн үй бүлөсүн тууралап, өзүнүн табиятына кайтса, бир бүтүн эл болсок, дүйнө эли бизди көрүп турбай, мына бир уч кыргыз кыйын
ынтымактуу жашап атышат, өнүп атат, өсүп атат дегенде эле үлгү жаратыш керек болуп атпайбызбы сыртынан. А ичибизде бул өтө чоң жумуш болуп атат. Табиятыбызды тааныйлы. Аял аял, эркек эркектен баштайлы. Көрдүңбү? Муну мындай эле мисал келтирейин да, кээ бир эркектер мисалы үчүн аял болгондон кийин муну кылбайсыңбы дей берет. Өзү аял болуп көргөнсүпчү. Аялдар баштайбыз, эркек болгондон кийин минтпейби, анан тигинтпейби деп Эркек доомат болуп көргөнсүз. эркек болуп көргөнсүп. Билбейсиң да эркек кандай экенин. Андан көрөкчү кой мен өзүм аял болгондон кийин эмне кылайын? Кайыр менен туура эмес кетти. Кой тыйлайынчы. Ичимдеги эмоцияны башкарайынчы, отту башкарайынчы деш керек. Ажаандыгымды басайынчы. Ажаан деген эме от да. Ооба. Оозубуздан от чыкты, ай дейбиз го. Айлан айын оозунан от чыкты дегенде эмоция чыгып атпайбы? Ошону башкарайынчы дегендин ордуна биз оңой жолуна түшүп алыппыз, табияттан алыстап, жанакындай жаан болуп атса мен адаммын мага тийбе дегендей акыбалга келип алыппыз. Табиятыбызды тааныйлы, ичке кирели. Ал үчүн өзүбүздөн баштайлы. Дагы эле мына кайрылып өзүбүздөн баштайбыз. Бир адам, эки адам, үч адам өзүн туураласа, анан алар бир тилде сүйлөсө, бир багытта жүрсө, жакшылык көбүрөөк жаралат, анан башкалар үлгү алат. Ушул Бир жагы. эле адам баягы өзүнүн үй бүлөсүндө, табиятка деген мамиледе деле кандайдыр бир чоң салым кошот дегенге кандай карайсыз? Чын эле бир адам үйдө, үй бүлөдө өзгөрсө же коомдо өзгөрсө, өзүнүн ошо баардык тутумун, род Тутум ошонун бул. тутумду өзгөртө кете алат экен да анда, Ооба, өзгөртөт. Буга акылыбыз менен ишениш кыйын болуп атат, Ооба, бирок бул аябай кыйын болуп атат. бирок бул боло турган, бул табияттын, бул жаратылыштын бир түзүлгөн мындай иши да. Жана кирпичтерди деле элестетсең, ар бирине кынаптап коюлат, бир кирпичке кыналып кийинкини көтөрөт да. Анан бир кирпич кетсе, тең салмагы бузулат ошол жерде. Ушусу ар бир Курайт, адамдын да даже. өзүнүн орду бар. Бир адам оңоло баштаса, жанакы тутуму оңоло баштайт. Өзгөрөт. Өзгөрөт. Ооба, буга биз табияттан көрүп жүрөбүз да. Табиятын тааныганда иш өзгөрөт. Мен аялмын да деп токтолуп калыш керекпиз. Аял кир жууйт, аял тамак бышырат, аялдын жумушу деген бул уже болбой атпайбы, себеби азыр техника өсүп атат, бир эже айтты эле үйгө Кытай келин алдым депчи. Кичүүга машинени айтып калды. Келин алдым деп. Ошосумал көп жумушту колубуздан алып, жеңилдиктер пайда болду. Ошол эле учурда ошол машинканы эркек деле точкасын басып иштете алат, ал башка кеп. Бул жерде чыныгы табиятка тиешелүү иштер жөнүндө. Үй бүлөдө аял эркектин өзүнүн аткара турган иши бар. Эркек эмне кылат, аял эмне кылат деп ушул жөнүндө кеп болуп атат да. Балдарды бакканда деле мына көрдүк го, орто жолдо балдарды аталар деле багып атты, энелер сыртка чыгып иштеп атты. Кеп ичибиздеги акыбалда да. Ичиңен эркек болуп кеттиңби деген сөз. Ички көз караш, ой жүгүртүү эркекче болуп кеткенде тең салмак бузулуп атат. Ишибиздеги табияттан алыстайбыз да. Ошондо кандай бузулат? Мисал келтирсеңиз. Мисалы үчүн эркектер мына үй бүлөдөн эле алалычы, эң мындай жакшы түшүнүктүү болсун. Балдар урушуп атканда ата кантип тыят? Кара күч Катуу менен сөз тыйып, менен катуу сөз менен, урушуп туруп тыйып койчу. тыйып коет. Эне башкача тыят. Эне мээримди кошот, сезимди кошот, ал башкача тыят. Эне ыйлап аткан баласын бооруна тартат. Аталар бооруна деле тартпайт го. Алар башкача мамиле кылат. Ичинде баласын жакшы көрүп атса дагы алардын кылган мамилеси башкачараак да, мындай. Ошол баланы башкача тарбиялайт. Эне болсо башкача тарбиялайт, аял да. Бооруна кыса коебуз, башынан сылай коебуз, ыйлап атса алдай коебуз,
бирдемеге алаксыта коебуз, болобуз. Жок Аталар ата эркекче, ага. аял аялча, апа аялча. Апа дейинчи, Мгм. аялча. Эркек аял болуп атпайбы? Ушусумал көп жерден эркектер башкача мамиле кылат бир ишке. Аялдар башкача көз караш менен жасайбыз. Табиятыбызга ылайык жасайбыз да. Ошондо эркектер ойлонуп көрүп жасайт. Аял сезип жасайт. Айырмасы ошол эле турбайбы? Тарбиядан, табиятында. Табиятында. Ооба. Муну урушсам болбойт деп эне сезет. Ал баланы акырын жошутуп анан тарбиялайт. Ата болсо барып туруп эле болду дейт. Мен айткандай болот. Болду, токтот дейт. Ал эркектин табияты менен иштеп атат, эне аялдын табияты менен иштеп атат. Бир нерсе кылаарда сен кандай айтасың? Сага бир суроо салышса, ойлонуп көрөйүн дейсиңби же байкап көрөйүн дейсиңби? Байкап көрөйүн деп. Бул аял табияты. Энелер байкап көрөйүн дейт экен. А эркектер ойлонот экен да, акыл эркектики. Ошондон кээ бир аялдар бар, сырты аял кийген аялдын кийими, бирок табияты ичи жооп бербей атат аялдыкына. Табияты аял, но ички түзүлүшү эркек болуп калат да. Анан ичинде дисбаланс башталат. Тең салмак жок. Кээ бир үй бүлөдө бар, атасы жумшак, энеси катуу. Бирок кылган иши аялдыкы аял, эркектики эркек боло берет. Ал сыртына эле караганда туура эмес, жаңылыштык болот да. Ичин дагы караш керек Экөө турбайбы? тең келиш керек. Баягы тең салмак болуш үчүн Ичи сырты тең болуш керек. керек. Баары бир. Ал кимден көрүнөт? Балабыздан Баладан көрүнөт, мамиледен көрүнөт, башка адамдарга деген мамиледен. Ыйлап буркан шаркан түшүп аткан балаңа сөз айтсаң уга албайт да. Аны тынчытыш керек. Аны тынчытыш үчүн эне көкүрөгү тынч болуш керек. Көкүрөгү тынч энеге башын койгон бала тынчыйт. А ичибизде да буркан шаркан түшүп атсак, баланы тынчыта албайбыз да. Тигинин балдары урушуп атат дегенде эле жаңылышабыз. Ошо өзүмдүн балдарымдай, ата дагы өзүнүн балдарындай мамиле кылыш керек. Демек, ошол балдарды карап туруп, биз ачууга аралашып, согушуп кетсек, анда биз сыртыбыз аял, ичибиз эркек да. Туура эмес, уже жана сен айткандай конфликт чыгат. А энелер кандай кылат? Мээрим берет. Энелер койгула, айланып кетейиндер, койгула деген мындай сөздүн күчү менен, өзүнүн мээримдүүлүгү менен башкарат го. Чоң согуш болгондо дагы эркектер согушуп атканда, алар ачууга ачуу болуп кеткенде, энелер баары ортого ак жоолугун таштаган да. Бул бар да. Ошондо эненин жоолугунан эки тарап өтө албай токтоп калчу. Токтоп калып, токтогондон кийин анан баягы ачуусу басылып, сөзгө Кандай келип, касиет күч бир болгон нерсе, бул энелердин күчү да. Эркектерге теңелгенде туура эмес болуп калат. Себеби алардын табияты башка, аялдыкы башка. Биз канчалык тең элебиз деген күнү да жетпей турбайбызбы? Жок, тең болобуз. Тең болобуз, Жетпейт деген бул ушул жаңылыштык да. Жаңылыштыкпы? Аял эркекке, эркек аялга жетем дегендин өзү жаңылыштык. Жетиштин зарылчылыгы деле жок. Эгер сен эркектерге жетем десең, анда сенде табиятың ошол эркек табияты иштеп аткан болот да. Жетейин, анан ашайын болбойт. Аял, эркек болуш керек. Аялдын ичинде да от бар, суу бар, аба бар, жер бар. Эркектин ичинде дагы от бар, аба бар, суу бар, жер бар. Бирок башкача иштейт экен, айырмаланып Ооба, өтө ошону башкаруунун жолдору, ишке салуунун жолдору ар кимдин өзүнүн табиятына ылайык жараша болот. болот экен. Туура ой, туура сөз, туура ниет менен жүрсөң, денеңди туура бааласаң, өзүңө кайтат деген кайдан көрөсүң? Мисалы үчүн, абанын кайтышын алалы да. Аба бул сөз болуп атпайбы? Ооба, Бирөөгө ачуу айтсаң, ачуу кайтып сөз угасың, угасың. демек кайтып келдиби? Бирөөгө эмоцияңды көрсөтсөң, кайра ошондой эле ачуу эмоцияны аласың, кайтып келет. А денебизден кантип байкайбыз? Дене бизге көп белгилерди берет. Туура эмес кылганды мына бирөө калп айтышы мүмкүн, дене калп айтпайт. Бирөөгө өзүңдү башкарбай ачуулансаң, башың ооруйт го.
Демек баш белги берип аткан болот. Ачууландың, башкарбай койдуң деген. Өзүнүн эмоцияларыңды Эмоцияларыңды башкарбай башкарбай койдуң. койдуң деби. Ачууланган, зары чыккан адамдардын көзү кызарып кетет го. Каны көзүнө тээп чыгыптыр, көзү кызарыптыр. Демек, ичибиздегинин баардыгы дене аркылуу белги берет. Анан сырттан келгенди дагы дене биринчи кабыл алат. Бирөөгө кол көтөрсөң, ал сага кол көтөргөндө денең ооруйбу? Ооба, денеге тиет да. Денеге тиет. Ушинтип жаратылышта, мына табиятта, биздин ааламда десек дагы болот, дайыма айлануу процесси болуп турат. Эмне берсең, ошону аласың. Ошондо Алыш бериш мыйзамы. кандай нерсе алып жатсаң, ошого жараша ошол Ооба. деңгээлде баягы турганыңды сезсе болот экен да. Ооба, сезсең болот. Демек, табиятка деген мамиле, ички табиятыңан аялсыңбы, эркексиңби, сен кимсиң, кандай от чыгардың, кандай сууң тазабы, тунукпу, жериң кандай, кененби, пейилиң деген сөз. Пейилиң кандай дегендин баардыгы өзүбүздүн ичибизде да. Өзүбүзгө ыраазы болсок, дене деп атпайбызбы? Биринчи Мм. ушу өзүбүзгө, денебизге ыраазычылык менен, ыраазы болуп, кабыл Баалаш алып, керекпиз, баалап, баалаш керекпиз. баалагандын баягы тыянагы ушул эле жер энеге болгон, жаратылышка болгон мамилебиз түзөлүп атат деп баягы жаратылыштан да көрө алат экенбиз да, Ооба, биз жаратылыштын бир бөлүгүбүз. бир бөлүгүбүз. Денебизди кантип баалайбыз? Мисалы үчүн, көз көрбөй калса, көргөнүм жакшы деп көздү баалайбыз. Кулак укпай калса, ошондо баалайбыз. Колубузду баалабай жүрөбүз. Өзүбүздү өзүбүз тейлегенге ыраазы болуш керекпиз. Ошол эле учурда жерге да ыраазы болуш керекпиз, мына жер энеге, басканыбызга, суубузга, тийген күнүбүзгө, жуткан абабызга ыраазы болуш керекпиз. Бирдей мамиле кылыш керекпиз да. Анан өзүбүздүн эле денени сылап сыйпап, сырттагы сууну, абаны баалабай койсок, бул дагы туура эмес. Демек, абага деген, мына жаратылышка деген мамиле, бул өзүбүзгө деген эле мамиле да. Ошон үчүн бул баягы үй бүлө мамилесинен кийинки эле баягы баалуу да кызыктуу или мындай көйгөйлүү тема болгону ушу баягы бул чын эле баягы карап көрсөң табиятка эмес, бул ички өзүңдүн дүйнөңө деген мамиле турбайбы? Ооба, ооба. Ушул теманы айтканыңда мен кайсыны мисал келтирсем деп сууну мисал келтиргим келди да. Мисалы үчүн, суу келатат, агып келатат. Суу агып келатканда ал карабайт, кичинеби, чоңбу, адамбы, адам эмеспи, карабайт, каптап кетет. Адам ушундой табияттан алыстап калыптырбыз. Биз өтө ойлойт экенбиз, мынау мага тиешеси жок депчи. Суу ойлонбойт, мага тиешеси барбы жокпу дебейт, ал мына келатат. Адам акыл менен эле аябай бөлүшүп, табияттан алыстап алыппыз. Мен адаммын да деп, мага тиешеси жок бул дегенге өтүп алыппыз. Ошондон улам көп жаңылыштык болот экен дагы, көп жерден туура эмес Кыйроочу күч болуп кыйроочу калчу күчкө ойлонуп. айланып калыптырбыз. Биз кыйраткыч болуп калыппыз. Ушуну мына кыргыз элинин кыраакылыгына мен баа берем. Бүт биздин туура жашоо үлгүсүн жашообузга эле болгон жерге кирип коюптур. Мына үй бүлөнүн туура болушун боз үйгө камтып коюптур. Урууга туура болушун, уруубузга туура болушун каныбызга катыптыр, сөзгө катыптыр. Карасаң, мындай мамилени тууралаштын таасири кандай болот? Каада салтка катыптыр да. Мына каада салт бул мамилелерди алып жүрүүнүн негизги Мыйзамы да. мыйзамдарын чагылдырат да. Каада салтка караганда биз көп жерден туура жол таап кетебиз, туура мамиле түзүп кетебиз. Үй бүлөнү боз үйгө дегеним, мына керегелер кыз келиндер болот экен да. Ууктар уулдар болот экен. Көрдүңбү? Бирин бири байлап, анан
түндүк көтөрүлүп атпайбы? Ушул жагынан алганда бул жерде напси тыя турган мыйзам иштейт. Боз үйдүн ичинде адамдар тегерек отуруп түз кеңешет. Ашыкча оокатты кое албайсың, напсини тыясың. Боз үйдө адам тынчтанат. Мындай бурчтар жок. Бурч жокко. Буруч жок. Урунуп алып ох дегидей бурч жок. Бардыгын ушу боз үйгө камтыган. Боз үй бул мына кут белгисинде да турат. Боз үй бул туура жашоонун үлгүсүн берет. Үй бүлөнү туура куруунун үлгүсүн берет. Каада салт болсо мамиле түзүүнү оңдойт. Мисалы үчүн бизде улууларга орун беребиз. Ооба. Карап туруп эле жашыңыз канча да дебей туруп эле улуу келсе төргө өткөрөбүз. Унчукпаган мыйзам. Анан аялдар келсе өз ордуна отуруп алышат. Эркектер келсе өз жагына өтөт. Бул айтылбаган мыйзамдарды биз сактап эле жүрөбүз. Кыргызда бул жакшы сакталып келатат. Эми ошону кайра ордуна толук келтирип алсак, анда көп маселе өзүнөн өзү чечилет. Биздин баягы муундарыбызга Өзүнөн өзү чечилет. Себеби сурабай туруп түшүнгөн акыбалга келебиз. Улуу кишини төргө өткөргөндө өзүңдү ыңгайсыз сезбейсиң. Ордуңа аз жакшы отуруп каласың, өткөрүп, санаң да тынч, ичкен чайың ысык дегендей. Улуу кишиден ашынып сөз сүйлөбөйбүз. Уруксаат алып коебуз. Ошондо биздин ичибиз тынч болуп атпайбы? Кеп өзүбүздө болуп атпайбы? Улуудан биринчи өтүп отуруп алсаң кыжаалат болуп, ичиң буйгу туйгу болуп, улуудан биринчи сөз сүйлөп алып, жаман сөз угуп калабыз, тый угуп калсак дагы кыжал, ичибизге бүлүк түшүп атпайбы? Демек, каада салт бул мамиле түзүүнүн негизги мыйзамдарын камтыйт. Ушуну балдарыбызга жеткириш керекпиз. Балдарыбызга түшүндүрүш керекпиз. Бул биздин милдет болуп атат азыркы учурда. Балдарыбызга жеткиргенге чейин биз биринчи өзүбүз түшүнүш керек, алыш керек болуп атпайбы? Ооба, өз салтыбыз бар го, көп нерсени дасторкон үстүнөн чечилет. Бул эмне кылса деле бул иштеп келатат. Жалгыз эле Кыргызда эмес, башка элде деле дасторкон менен көп иш бүтөт да. Дасторкон үстүндө, чай үстүндө көп иш бүтөт. Ошон үчүн биз каерде болбойлу, каерде отурбайлы ушул жеткизгенге аракет кылып келатабыз. Атайын сабактарды уюштуруп да келатабыз, семинарларды уюштуруп келатабыз. Мына ушул боз үйдө дагы сабактарыбыз болот. Ошондо дагы кыз келиндер чогулуп чай үстүндө иштейбиз. Баскан турган жерде уул кыздарыбыз менен чай ичип атканда деле бул жашоонун өзүнүн нугунда кетип атат. Боло турган иш, демек, басып туруп жүрүп жеткизгенге аракет кылып атабыз. Андан сырткары айттым го, семинарларды өткөрөбүз, сабактарды уюштурабыз. Жерлерде аялдардын коомдору бар, кайрылып атабыз, бир аялдарды топтоп бергилечи, ошолор менен иштейли. Аялдын ичи тынчтанса көп нерсе тынчтанат да. Табият ошондой. Жаратылыш ошондой. Мисалы үчүн жер жүзүндө токойлорду каптадыгы. Ошолордо токойлордо от болгондо шамал келсе от күчөнүп кетет. Күчтөнөт. Аба отту күчтөнтүп ийет. Ошол отту ким өчүрөт? Жер же суу. Экөө өчүрөт. Демек, аялдын табияты суу менен жерге окшош да. Аял дагы суудай, анан жердей. Жер энедей пейлигенен суудай ийкемдүү болуш керекпиз. Сезимтал болуш керекпиз. Ушул касиеттерди өзүбүзгө түшүнүктүү алсак, анда суудай болуп, кыз келиндер күйөөгө чыкканда эле айтып атпайбы, суудай сиң деп. Барган жериңе суудай сиңип кет дейт го. Демек, суудай бол, аял табиятыңды кабыл ал деген сөз. Жер энедей кенен бол дейт. Мына ушуларды айтып келатабыз. Мына азыр эми эфир аркылуу дагы кайрылууларды берип атканыбыз дагы ушул сен аркылуу. Ушуну колдоп алып чыгып жоопкерчилик алган сага да рахмат, ыраазычылык. Кабыл алдым. Демек, бизди канча аял укса, өзүн аял экенмин деп сезсе, жер жүзүндө дагы бир өзгөрүүлөр Кандайдыр бир чоң башталат. өзгөрүү башталат. Табияты ачылат.
табият ачылат дегенде мына кара куш мээсине подсознание деген бар. Мгм. Ушул ойгоно баштайт. А бул кара куш мээде канча деген программалар, канча деген маалыматтар иштетилбей жатат. Бардыгы ошол жерден ойгонот. Манас атанын алп кара кушу деген сөз ушул. Алп кара куш деп атат. Кара куш мээнин күчүн айтып атат. Демек табияттын күчүн айтып атат. Ошон үчүн мына бизде деле канча аял укса, кой мен өзүм эмне болдум экен, аялда болуп жүрөмбү же эркек болуп баратамбы дегенин ой салса деле бир бурулуш жасайт да. Отун, суусун, абасын, жерин карап эле ордуна койсо, ооба. Ал олону от болуп уруш чыгарып атабы же суудай болуп, ийкемдүү болуп, жанакындай айткандай суу кабыл алгандай баарын кабыл алып атабы, ичине камтып атабы. Суу келатып чоң таш турса, күчү жетпесе акырын айланып өтөт. Күчү жетсе каптап өтөт, ичине койнуна алат. Койнуна алат го. Демек аял дагы ошондой кабыл алуусу керек. Көрдүңбү? Суудай болуш керек. А сууң тунук болуш керек. Демек сезимиң тунук болуш керек. Ошон үчүн ичибиздеги от, аба, суу, жер биздин жандын акыбалын билгизет. Төртөө биздин жандын акыбалын эфирге алып чыгат дебейминби? Сууда тазалык бар, ыпыр-сыпыр токтобойт, саз болбойт. Ошо сымал адам дагы агып туруш керек да. Дайыма, сезимдерибиз, ооба, дайыма сезимтал болуп, окуяларга сары эсеп салып, айткан сөзүбүзгө сары эсеп салып, карап, эмнени жаратып алдым деп, иштетип, иштетип, дайыма агып туруш керекпиз. Токтоп калдың өспөйсүң, тазаланбайсың. А кантип токтоп калабыз? Бирөөгө ушундай ачуубуз келет да токтоп калабыз да, болду, жаалы адамды же кой бербейбиз, чечпейбиз, же кечирбейбиз, чечпейбиз. болду, ичибиз жанакындай сазга айлана баштайт. А ошол адамды кабыл алып, ага ыраазычылык берип берген сабабына Кечирим сурап, суудай кылып агызып койсок иш өзгөрөт да. Анан таарынычты мына токтоп калсаң, ал сазга айланат, арамдыкка айланат. Агызып айлантып алсак, ал суу таза болот. Ошон үчүн аккан сууда арам жок деп кыргыздар суу түрүндө ичибиздеги сезимди кошо айткан. сырткы эле көз караш эмес, Ооба. ички турбайбы, Сыртындагы суунун акыбалын мына сүрөттөп бердим. Ошол эле акыбал ичибизде ичинтиде да дагы бар. болуп турат. Ичибизде дагы ачууну кармап калсак, токтоп калды, сезим, ачуулук сезим токтоп калды, Ууланып баштайт, туруп калды, кармап калды. Ал сасып балыр баштайт, болуп, балыр болуп, саасып, анан тегерегибизге жараскы. анан билине баштайт. Ой, баягы карайды мына таарынды деп анан токтоп калат. Мына ошентип кыргыз кут эли сөз кудуретине маанини берген. А сөз бул ичибизден чыгат. Айтылгыча сөздү биз башкарабыз. Айтылып кеткенден кийин сөз бизди башкарат. Туура? Бирөөгө кыйкырбай койсоң, кайра ачуу сөз укпайсың. Айтып алгандан кийин ал сөзсүз кайтат үч эсе. Айтпай койсоң болот беле? Болмок. Демек башкар деген сөз. Айтсаң дагы сезим менен, баягы башка көз караш менен айтыш Ооба. керек экен, Сөздүн күчүнө сезим кошулганды көпчүлүгү мындай жакшыдан көп байкабайт адамдарчы. Жакшыны мындай жакшы кабыл алабыз, маани бербейбиз. А вот сөздүн күчүнө сезимди кошуп айткан бул көпчүлүгү жанагы ачуулуу учурда энелер балдарын каргап алат го. Жаман айтып алат. Анан ал ишке ашып кеткенде тилин тиштеп ыйлайт, өзүмөн кетти айтып алдым деген окуяларды көп угабыз. Ошонун ооба, бул далили да. Далили мындай муну эч ким тана албайт. тана Сөзгө албайт, сезимдин катуу кошулушу. Сөз сезим менен аябай күчкө ээ айкалышып болот. туруп күчкө. Ушуну эле жакшылыкта колдонсок да болот. Аябай сүйүнүч, ыраазычылык акыбалда сөздүн күчү жана бата менен ишке ашып кетет го. Көрдүңбү? Бата берип атканда сөзгө ыраазычылыктык ушундай кошулуп кетсе сезим, Чын ал дилиң менен, чын дилинен ал иш ашат, ишке көрүнөт. Мына ушуну кут эли билет, колдоно эле жүрөт. Анан табияттан алыстап калганга кээ бирде жаңылыштарды кетирип атабыз.
Ошону оңдош үчүн аял аял бололу, эркек эркек бололу да. Күнүбүздөгү бүгүнкү күнүбүздө кандай мындай сезим салдык, кандай ыраазычылык жибердик деп баягы эсеп кысабын чыгарып баштасак эле, Байкаш керекпиз. байкап көңүл бурсак кандайдыр бир жашообузда чоң чоң өзгөрүүлөр болот десек жаңылышпай Болот, ошо турбайбыз. өзгөрүүнү өзүбүз жаратабыз да. Бирок чын эле карап көрсөк, бүгүнкү күндө деле баягы эртең менен туруп, ушу таң атканына, э, ичкен суубузга деле, жана бүгүнкү өткөн күнүбүзгө деле ыраазычылык айтпайт экенбиз чынында, байкап көрсөк. Баягы Айтып, автомат сыяктуу эле жашап ооба, ооба, кеткендей, ооба. жаман сөздү чын эле көп эле айтат экенбиз. Карап көрсө чын эле көрүүчүлөр мындай өзүңөрдүн бүгүнкү күнүңөрдү мындай байкап карап көрсөңөр, терс эмоцияны, сезимди көбүрөөк салат экенбиз, э? Ооба. Мына ичибиздеги отту деле алсаң, мисалы үчүн ачуу эмоция, ачууланып келип туруп бир тийсек, ал бизге таасир берип атпайбы? Кеч Э, күнүң, калган күнүң ге кадимкидей э, ошол нукта кетет да. алоолонуп кетебиз. Алоолонуп, тегерек четиң, кийинки кылган ишиң деле ошол нукта кетет чын эле. Ошол. Ошол эле учурда мисалы үчүн от жактык дейли. От бизге тамакты бышырып берди. Ага ыраазы деле болбойбуз, Байкабайбыз деле. ушундай болуш керек болуп эле кетебиз. Ичибиздеги отту бизди жалындатып ийип атат. Ичибиздеги ыраазычылык деле бул отубуз да. Ооба. Жакшы отубуз, мындай Жакшы оту нерсени күйшүк бышырат, деген, бышырып берип атат. Биз ошол жерден мына көрдүңбү, табияттагы отту карап эле, бул от, бул тамак эле бышырат, үйдү жылытат болуп калыппыз. Ичибиздеги отту башкарганды билбейт экенбиз да. Башкарып, туура нукка буруп, же жаратууга салыш керек экенбиз. Ушул жерден бир аз алыстап кетиппиз табияттан. Табиятыбызга кайтсак, бааласак, сырттагы чагылыш менен ички дүйнөнү көрө билсек, анда адам өзүнүн чыныгы адамдык сапаттарын өстүрө алат. Табиятка, Табиятка кайтат. табиятка кайтат. Ооба. Табият десе эле жанакы сөздүн башында айткандай тоо ташка кетип калбаш керекпиз. Табият ичибизде. Түшүндүм, Биз түшүндүм. табияттын ичиндебиз. Табият биздин ичибизде. Мына ушул мындай карасаң, табышмактын жандырмагы жөнөкөй, ушундай болот экен да. Каныкей эже абдан кызыктуу дил маек болду чынында. Ушул баягы биздин дил маегибиздин соңунда кандайдыр бир эркин микрофонду азыр эркин микрофону кандайдыр бир кеңешиңизди же бир жыйынтыгыңызды айтып кетиңиз. Жакшы. Ушу эркин микрофон дегениң жакты да. Эмне дегенде, адамдын ичинде эркиндик бул өтө көп күчкө ээ. Эркин тандоо мүмкүнчүлүгү деген бар. Адам эркин тандай билиши керек. Качан эркин тандайт, качан өзүнүн ичинде өзүнүн отун, суусун, абасын, жерин башкарганда, баалаганда. Эркиндик деген сөз кыргызга абдан жагат чындыгында. Эркин айта алабыз, эркин сүйлөй алабыз, эркин оюбузду билдире алабыз, качан коркуу жок болгондо, коркутуудан алыс болгондо. Жашоодо сөзүбүзгө маани беребиз, сөздү баалайбыз. Жакшы сөз жан эргитет, демек, ушул учурдан пайдаланып айткым келет, оюбузду, ниетибизди таза кармап, таза нукка, бийик иштерге багыт салып, эмоциябызды башкарып, отубузду башкарып деген сөз. Кыргызда жакшы кеп бар. Отту коломтого алат деген. Демек, отту башкарат, колуна алат, эмоциясын өзүнүн колуна алат, жаратуучу күчкө ошону багыттайт деген сөз да. Ошон үчүн үй бүлөдө, коомдо, каерде жүрбөйлү адамдык сапатты алып жүрөлү. Адамдык сапатты алып жүрүш үчүн дайыма бийик даражада, бийик деңгээлде жүрөлү. Бул адам болуу кыйын иш дейт го.
Адам болуундан дагы кыйын иши, жакшы ыр бар, кыргыз болуу кыйын иш деген ырды угуп жүрөм. Демек кыргыз болуу кыйын иш. Эмне үчүн дегенде, кыргыз эли кут эли деп аталат экен. Кут эли качан тең салмакты жаратканда, өзүн өзү үлгү болгондо дүйнө элине туура жолду, оңго жолду көрсөтүп берет экен. Оңгуну көрсөтүп берет экен, баягы туура баскан жолдун оңгусун көрсөтүп берет экен. Ошон үчүн анда мен кандай кылам дегенде, мына бүгүн пайдаланып, ар бирибиз өзүбүзгө көңүл буралы. Менин ичимде эмне көп? Алооке иштеп атабы, Коңурбай иштеп атабы, же менин ичимде Манас деңгээлим ачылып атабы, же мен маңкурттук ишти кылып атамбы дегенден башташ керекпиз да. Ошондо мындай сырттан издебей ичтен издейли. Суубуз тунук болсун, сезимдерибиз тунук болсун, оюбуз туура болсун, ниетибиз таза болсун, отубуз жаратуучу болсун, мээримдүүлүгүбүз да вот да. Жер эне балдарыбыз, жерибиз кенен болсун, пейилибизди кеңейтип жерди сактайлы, табиятка деген мамилени табиятка дагы өзүбүзгө дагы тең алып жүрөлү, айлана чөйрөбүздү таза кармайлы. Себеби тегерегибиздеги таштанды бул ичибиздин акыбалын көрсөткөн акыбал болот. Терезени деле мисалы үчүн жууп тазаласак сырт жакшы көрүнөт го. Ушул сымал баардык нерсени баалап туура жашаганды үйрөнө баштайлы. Ал үчүн эң биринчи энелер, аялдар ишти колго алалы. Кантип алабыз дегенде, өзүбүздөгү ичибизди тууралайлы дедим го, өзүбүздөн баштайлы. Оңдош керек ааламды, оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды дейт. Оңдош үчүн адамды, оңдош керек аялды дейт. Биз аял болуп жаралган үчүн айтып атам, эркек болсом башкача айтмакмын да. Катуу кара күчкө салып айтмакмын деп Анда койсо. эркекке тиешелүүнү айтмакмын. Мен эркектер үчүн эмес, эң биринчи мына учур талабында аялдар үчүн айткым келип атат. Ушундан баштайлы, колубуздан келген ишти кылалы. Аял табиятын, эркек табиятын ачып алсын. Ал үчүн кийинки берүүлөрүбүздө касиет жөнүндө кеп кылабыз. Ошол учурда дагы ийири отуруп түз кеңешели дагы ишибизди туура кыла берели. Жакшылыктардын жаратуучусу бололу, жаратман бололу, ийгиликтерди жараталы. Кудай буйруса деген сөз, качан биз туура иш кылсак ошого жараша буйрук болот экен. Демек, жакшылыкты жаратып, кенен бир жашоого алып келели. Учур талабында менин тилегим ушул, эне тилегинен дүйнө өзгөрөт дейт. Менин тилегим элибизде тынчтык болсун, жан дүйнөбүздө тынчтык болсун, баардык ичибиздеги отубуз, абабыз, суубуз, жерибиз, жаныбыз туура жашоого келген милдет вазифаларыбызды аткара баштайлы, тең салмакта болуп. Ошон үчүн баарыбызга ийгилик, сага дагы ийгилик, рахмат. Кабыл алдым. Кийинки берүүлөрдө дагы касиет жөнүндө терең сүйлөшөбүз, ага маани беребиз. Мына ушул ой менен, ушул ниет менен жакшылыкта жүрөлү. Кабыл алдым Кандык эже, сизге дагы бир ирет чоң ыраазычылык. Ушундай чоң көйгөйлүү темаларды ачып, баягы убак саатыбызды бөлүп дегендей баягы түшүнүк берип жатканыңызга сизге чоң ыраазычылык. Урматтуу көрүүчүлөр, сизде кандайдыр бир суроолор пайда болсо же кандайдыр бир өзүңөрдүн оюңар пайда болсо, лайк басып кетиңиздер. Бул видео менен бөлүшүп, болгон оюңарды жазып кетүүнү унутпаңыздар. Чоң ыраазычылык. Күнгө чейин аман болуңуздар. Эмки көрүшкөнгө чейин аман эсен болуңуздар. Жакшы туруңуздар.